ушул Шаардабы өзүнө? Айылдабы? чечим чыккан чечим, жер жок деп атат. Жердин баарын эле үйгө бере берсек, кийин бир 20-30 жылдан кийин, 50 жылдан кийин ачка калабыз элдерибиз. Мамлекетибизде мындан ары дагы Китайские инвесторы. Кытай инвестору келген. Китайский. Кытай эл. Кытайлык. Кытай эл. Садыр Жапаровка жана бизге колдоо көрсөткөн бардык адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Бишкек шаарындагы Ленинская айылында Кытай компанияларына 700 гектар жер берилди. Эл тараза, эл сынчы дейт кыргызда. Бүгүнкү чыгарылышта биз Садыр Жапаровдун Ош облусундагы эл менен жолугушуусунда орун алган окуяларга токтолобуз. Мен 2-3 күн мурун ошо кыдырып жүрүп мен түшүндүм да, ушул райондо болобу, айыл өкмөттөрдө болобу жергиликтүү калктын проблемалары, арыз муңу айыл өкмөттүн, акимдин, анан губернатордун эле деңгээлинде чечиле турган маселелер экен. Тишекке каршы мамлекет башчысы менен карапайым калктын түз баарлашуусу күтүргөндөй жылуу болгон жок. Элдин көйгөйүн угуунун ордуна президенттин орой мамилеси жана жарандарды чагымчыл деп айыптаганы коомчулукта чоң талкуу жаратты. Биз базарда фрукты сатып иштейбиз. Фруктылар Кытайдан келет да. Кытайдан фрукты келет, апельсин, ананас келсин, картошка келет да. Ушуларды бир текшерип койсоңуз, зыяндуулугу жокпу, барбы? Суранам сизден. Лабораториялар бар эки өлкөнүн ортосунда, ар жакта да, бер жакта да текшерилип турат ал. Рахмат. Текшерип турат. Текшерилбей бир дагы продукты кирбейт, продукты питания. Зыяндуулугун көрдүм да, ошон дагы бир жолу текшерип койшуңузду суранам. Кантип көрдүңүз? Анализиңиз не то чыгып калдыбы? Эмне болду? İçinden bir nерселер чыгып атат. Onu men видеого тартып алган элем, телефонум наракта калыптыр. Onu өзүңүз карап койсоңуз болду, рахмат. Киргенде чыкканда баары текшерилет, андай проблема жок, ичинде эчтекеси жок. Мындайт болгону гана Кытайдан келгенде провокаторларбы? Кытайдан келгенде булардын баасы арзан болуп калат. Биз баягы 35тен өйдө көтөрөбү десе 45ке чыгып кетип атпайбы? Бул жерде баягы өгүз өлбө, арабасынба деген маселе да. Кымбат, тамак аш кымбат деп эл бакырып чыгат. Анан башка жактан алып келип туруп ылдыйлатсаң анан, "Ой, биздин картошкабыз ылдыйлап кетти. Эмне башка жактан алып келип атасыңар?" дейт, ушундай да. Ош шаарындагы жолугушууда негизги маселе мыйзамсыз бузулган үйлөр жана компенсация төлөнбөгөн ишкерлердин тагдыры болду. Аргасы түгөнгөн эл президенттен жардам сурап келген. Бирок Садыр Жапаровдун жообу элдин жарасына туз сепкендей болду. Провокатор деген жарлык бул элди басынтуубу? Жолугушуу учурунда өз укугун коргоп, ачуу чындыкты айткан аялга президенттин провокаторсуң деп айтканы кыргыз элинин намысына тийди. Эл бул мамлекеттин ээси. Эгер жаран өзүнүн мүлкү, жери же баласынын келечеги үчүн күйүп-бышып сүйлөп жатса, аны чагымчыл деп атаганга эч кимдин укугу жок. Мындай мамиле бийликтин элден алыстап кеткенинин белгиси. 100% токтоп тур. 100% бул жигиттин айткандай болсо эмне болуш керек? Козголуш керек, иштергелиш керек. Президент мурдагы мэр Жээничбек Токторбаевдин аша чаап кеткенин, 700дөн ашык имарат мыйзамсыз бузулганын моюнга алды. Бирок бул катанын азабын ким тартып жатат? Албетте карапайым эл. Үйү жок көчөдө калган үй бүлөлөр, бизнеси талкаланган ишкерлер мамлекеттен кайрымдуулук эмес, өздөрүнүн адал мүлкүнүн акысын талап кылып жатышат. 1000ден 2000ден ашык адамдардын укугу тепселенип кетти. Бүтүндөй Ош шаарынын көчөлөрүнүн боюндагы бизнес, дарыянын боюндагы бизнес, каналдын боюндагы бизнес эч нерсе калбады. Ош шаарындагы бизнеске кайра ордуна путуна турганга 4-5 жыл керек. Ошондуктан менин кайрылуум ушул жапа чеккен адамдардын кенемте компенсациясы тезирээк чечилип, сиз президент болгондон бери мына алтыныбыз 52 тоннадан ашты. Ушул компенсацияны карап бир 2-3 тонна алтынды Ош шаарына карап берсеңиз. 2 тонна алтын билесизби канча сом турат, канча доллар турат? Почти 300 миллион доллар турат азыр. Даже 400 болуш, 400ге чыгып кетпесесин. 400 тонна, 400 миллион. Элдин суроосуна шылдын менен жооп берүү бул этикага жатабы? Бир жарандын бизге алтын берип компенсация төлөгүлө деген сөзүн Жапаров шылдын катары кабыл алып, күлүп жооп берди. Ооба, балким 3 тонна алтын суроо апыртма көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул элдин канчалык деңгээлде айласы кеткенинин көрсөткүчү. Бийлик элдин суроосун шылдындабай, түшүнүү менен кабыл алышы шарт. Өздөрүнүн адамдарын уюштуруп, 200 адам бата турган залга
аркасынан киресиңер деп элди кармап туруп, фактически өзү даярдаган баягы бата бергич, анан пахта койгучтарды даярдап 150 адамды залга киргизип даярдап коюптур. Тизмени даярдап сен сүйлөйсүң деп. Анан эшик ачылганда 50 адам киргенде уже зал толуптур. Калганы көйгөйлөр бар калыптыр. Бул болгон эле көйгөйлөрдү айттырып элге анан бата берип, элдин ошо бата бергендер жакшы, бата бергендер жаман эмес, жакшы. Бирок силер элдин убактысын урдап атпайсыңарбы? Көйгөйүн айтам деп, наракта уктабай келген адамдардын убактысын урдап атасыңар. О, мен деп тур 2 саат сүйлөпчү. Президенттин Оштогу жолугушуудагы агрессивдүү маанайы, аялдарга жана аксакалдарга карата орой сөздөрү демократиялык баалуулуктарга туура келбейт. Уп тургула. Тынчып тургула кичине. Текстти бериңиз. Түшүнүктүү, урматтуу кара соолук турган туугандар, тынчтанып койсоңуздар. Мамлекет башчысы элди бөлбөй, тескерисинче, алардын нааразычылыгынын себебин жоюшу керек. Эл провокатор эмес, эл мамлекеттин тиреги. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдооңуз, шилтеме төмөндө.